Урматтуу мекендештер, Талас шаарынан Шанхай шаарчасынан ушу өзүңүздөр көргөн там сатыкка коюлду. Там издеп жүргөндөр дарыяна көңүл буруп коюңуздар. Бул Жаштык көчөсү, бул Күрөңкеева көчөсү. Мунира деген кайман аты менен белгилүү көчө бул көчө. Ошол Мунира көчө менен түз келгенде эле бул жол асфальт болуп калган. Жаштык көчөсүнө келгенде эле бурчта бул жака Токойду көздөй эле кетсе болот. Бул жакта туугандар мектепке жакын, мечитке жакын. Мечитте дагы өзүңүздөр билгендей ФАП жана ошондой эле бардык шарттары менен медреселерди ачылып атат. Аны да эсиңиздерге салып коюңуздар. Чоң жолго да жакын. Бул там 2015-жылы салынып бүткөн. Короз сарайларына бир тартып берип коеюнчу. Бул жакта койбагам десеңиздер дагы караңыздар. Аябай шарты сонун экен. Ошондой эле бул сарайдын үстүндө чөп жыйгыч сеновалы менен күндүзгү жайкы сарайы. Бул жакта складтары, коросу. Азыр үйдүн ичине киребиз. Анан да бул жак караңыздар туугандар. Токой жээк негизинен таза аба. Таза абанын жээгинде ушундай шаркырап агып турган суунун боюнан там алып жашасаңыздар да сонун. Дагы баса белгилеп кетели, бул балык фермаларга кетип аткан суу. Мэрия менен келишип сүйлөшүп бул жерге дагы балык баксаңыздар да болот. Мына огороддун эле этегинде эгер балык ферма чарып ачсаңыз дагы бул кошумча бизнес. Үйдүн ичине кирели. Мына очокканалары, склад, короз сарай. Бисмилла. Дуалы төгүштан дейт. Киргенде прихожка. Түз киргенде кухнясы. Кухнядан дагы нары көздөй бул жагында холл. Же балким уктоочу бөлмөсү. Андан кийин бул жагында да бир склад экен, азырынча бөлмө кылса да болот, же болбосо душевая санузел кылса да болчу да экен. Прихожкадан оң жакка дагы бир холл кылып пайдаланса болот экен. Ичинде бардык обойлор жабыштырылган, натяжной потолок тартылып, гүлдүү. Эшиктерин дагы маани берип коюңуздар. Анан бул жагында зал окшойт. Же болбосо уктоочу бөлмөсү караңыздар. Потолоктору натяжной потолок, короп жазалып, софиттер тагылган. Ошондой эле полу дагы паркет. Туугандар, баасын $32,000 сурап атат. Өзүңүздөр да чалып содалашып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар.